шаардык ички иштер башкармалыгы, башка башкармалыгынын тергөө кызматы тергөө ишин аяктап жыйынтыктады. Ошол боюнча биз сиздерге кыскача өткөндө да маалымат бергенбиз. Бүгүн да кошумча маалыматтарды сиздерге берип коелу. Ошон үчүн бүгүн сиздерге Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысы Алтай Исмаилов жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын начальнигинин тергөөгө чейинки өндүрүш боюнча орун басары Майлыбек Чынарбекти чакырганбыз. Анда адегенде биринчи сөздү Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысы Алтай Исмаиловго берели. Сиз орусча, кыргызча согут этижерин бир сыр айтып берсеңиз, андан кийин анан калган суроо жок болот. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Бүгүн пресс жыйындын катышуучулары баарыбызга белгилүү болгондой Болот Темировго карата тергелип жаткан кылмыш иштер боюнча коомчулукта ар кандай суроолор жаралып жаткандыгына байланыштуу ушул кыска маалымат берип кеткенге уруксат бериңиздер. Себеби 2022 жылдын 21 апрелинде ушу сиздерге тергөө кызматы тарабынан маалыматтар берилген. Бүгүнкү күндө Болот Темировго карата баягы 4 сотко чейинки өндүрүш боюнча алардын бардыгы тергелип, бир өндүрүшкө бириктирилип туруп, бүгүнкү күндө сотко жиберилген да. Азыркы убакта прокуратура органдарына окулуп жатат да. Здравствуйте, уважаемые журналисты. В отношении Болота Темирова у нас очень много сейчас вопросов возникло. В связи с этим разрешите мне предоставить вам краткую информацию. В прошлый раз, 21 апреля, эту информацию наши коллеги вам предоставили. На сегодняшний день по 4 уголовным делам, возбужденным в отношении Темирова, эти дела все соединены в одно производство и переданы в судебные органы. Да? В настоящее время находятся на изучении в прокуратуре. Также хотел добавить, что Болот Темиров получил, значит, в 16 лет гражданский паспорт Российской Федерации, как вам известно, да? Вот. И это в 96-м году получается. В 2008 году он обращается уже для получения паспорта Республики Кыргызстан. Вот. Хотя на самом деле по нашему законодательству Темиров должен был обратиться с заявлением на имя президента, где это заявление должно было рассмотреться соответствующих органов. И после этого только началась бы эта процедура. Вот. В этой связи, значит, в связи вот этих незаконных действий, Темиров, значит, пользуется военным билетом чужого человека и оформляет его в паспортном столе Лузгинского района. Да? После этого происходят его незаконные действия, использование заведомо подложенного документа, в результате чего на сегодняшний день вот дело передано в судебные органы. Да? Если вопросы есть, пожалуйста. Да? Давайте тогда мындай кылалы. Сиз кыскача сүйлөшүп өттүңүз да. Калганынан да суроо жок кылалы. Марат, давай. Отдельный военный билет, да, он как его, как говорит президент и как глава ГКМБ, он прям
украл военный билет и вклеил чужую фотографию? У вас есть пострадавшие, что ли, у которого украли? Было ли заявление от человека этого, От какого человека? Сейчас, у подождите. которого он украл якобы военный билет? Подождите. Так, уважаемые журналисты, я хочу внести ясность в этом вопросе. Использовал, заведомо зная, что он не является военнообязанным, использовал номер военного билета другого человека. Это, по сути, я считаю, что равнозначно тому, что украл, использовал, это образное выражение, наверное, использовано, но фактически он использовал данные официального документа Кыргызской Республики для получения, незаконного получения паспорта гражданина Кыргызской Республики, при этом являясь гражданином Российской Федерации. В ход процедуры принятия гражданства согласно закону о гражданстве Кыргызской Республики, а также в ход процедуры получения паспорта по достижению определенного возраста, то есть он должен был быть документирован первично паспортом Кыргызской Республики 16 лет, как он предоставил данные, он документируется 29 лет первично, соответственно, там должна была быть рассмотрена, данный вопрос должен был быть рассмотрен на конфликтной комиссии при паспортных подразделениях, куда входят сотрудники органов внутренних дел, ГКМБ, местного самоуправления и другие государственные органы. Это все было в обход. Использовал. Давайте не будем утрировать. Чужой военный билет, как он номер нашел? Он, давайте тоже не будем переходить границы. Он использовал, заведомо знаю, еще раз повторяюсь, при этом в сговоре с сотрудником паспортных подразделений Узгенского района. Все. На этом вопрос по этому факту, я считаю, исчерпан. Привлеклись ли вот сотрудники Те лица, Узгенского? которые Да, вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, причастных к изготовлению незаконному выдаче паспорта, выделенное в отдельное производство для дачи отдельной юридической оценки. Соответственно, будет дана окончательная юридическая оценка в рамках выделенного уголовного То дела. есть в отношении Темирова уже расследование закончили, Закончено, а в отношении отдельных лиц, Да, будет, которые выдали да. паспорт, Да, только будет. начинаете. Нет, не начинаем, она продолжается, расследование продолжается. На какой он стадии, Окончательно. можете рассказать? Нет, не могу. Перечислить, сколько человек хотя бы? Почему не можете? Нет, Почему нет? подождите. Почему вы итоги расследования подводите по Темирову уже? А про них не А рассказываете. те, кто именно выдал, заведомо зная, то, что это незаконно, до сих пор вы не установили. Тем более у них Сколько очень человек? ответственность. Отдельная Должен категория, следиться. я хочу обратить внимание, что это отдельная категория фигурантов, которые являются служащими государственных органов, подследственность которых относится к органам Государственного комитета национальной безопасности и органам прокуратуры. Поэтому материалы переданы в соответствующий орган для дальнейшего расследования. А когда передали? Буачи документтин баардыгы текшерүүдөн өткөнүн айтып атпайбы? Кече эле айтып чыкты. Кызматка кирип атканда баардык документ текшерилген. Ким айтып атат? Сам Темиров Темиров. айтып атат. Бул маселе боюнча дагы ошол иштин алкагында укуктук баа берилет. Ошол жана биз бөлүп берген башка укук коргоо органдарынын өндүрүшүндөгү иштин алкагында укуктук баа берилет. Ал эми мындай туура түшүнүшүбүз керек. Бул жерде мен ал Темиров жөнүндө кандайдыр бир өзүмдүн жеке оюмду айтуудан алысмын. Бул жерде тергөөнүн жүрүшүндө аныкталган гана фактыларга таянган сиздерге маалымат берип атабыз. Сизге дагы тактап кетейин. Ал сиз берген суроо боюнча ошол бөлүнгөн иштин алкагында укуктук баа берилет. Кейинки суроо. Можете, пожалуйста, уточнить, вы сказали, что 4 уголовных дела. Можете перечислить все вот эти уголовные дела? Потому что, насколько мы знаем, только про 3 известны. Бул дагы айтылып кетейин, жана Баңгизат боюнча, андан кийин 2 кылмыш иши мыйзамсыз жасалма документтерди колдонуу, жасоо деген берене боюнча 2 кылмыш иши. Андан тышкары чек араны мыйзамсыз
өтүү деген бул 4-чү кылмыш иши. Уточнить можно, да? Да. Можно уточнить? А есть конкретный человек, у которого вот, военный билет которого использовали? Есть его фамилия, там, живет Да, он там, есть. Его можно Этот человек назвать? установлен. Он находится на территории Российской Федерации, допрошен в рамках уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики. При этом дал полные сведения о том, что он является гражданином Кыргызской Республики, являлся гражданином Кыргызской Республики, проходил действительно военную службу на территории Кыргызской Республики, получив при этом военный билет, номер которого был указан в анкете заявления для получения паспорта общегражданского, то есть паспорта ID-карта. А вообще с чего интерес вот было тут Эмиру именно проверять гражданство? Из-за чего начали так глубоко копать? Да, вы должны тоже понимать, для того, чтобы дать окончательную, правильную правовую квалификацию, в уголовно-процессуальном законодательстве прописано полноценно исследовать все обстоятельства, в том числе сведения о личности человека. Когда начиналось расследование, выяснилось, что Темиров был документирован впервые паспортом гражданина Кыргызской Республики по достижению 29 лет. Все, на этом вопрос был, так скажем, вскрыт или как. После этого у нас возникли вопросы. Вот так будет правильно, да, наверное? То есть ему было 29 лет, это стало подозрением, что он получил паспорт так поздно. Да. Азыр болуп кетет. Бир аз кетет. Мисалы ошо сиздер жана военный билет жаза алмадыңыз болуп атпайсыздарбы? Ошого жол берген кызматкерлер, военный кызматкерлер жоопко тартылып атабы? Ал боюнча мен сиздерге дагы бир жолу айтып коеюн. Аскер кызматкерлери боюнча дагы тийиштүү иш кагаздары бөлүнүп берилген. Бул жерден силерге дагы баягы туура эмес жолго түшүп кетишиңер үчүн айтып коеюн. Ал аскер билети деген тийиштүү жанагы аныкталган адамдын өзүнө берилген. Ал бүт процедура, бүт тийиштүү тартипти алган. Эч кандай аскер комиссариаты же болбосо аскер бөлүктөрү боюнча бул аскер билетин алгандыгы жөнүндө эч кандай күмөн жок. Бул жерде ошол биздин тергөөдөгү фигуранттын ошол паспортты биринчи жолу мыйзамсыз алуудагы паспортко колдонгон военный билеттин номери көрсөтүлүп атат. Ошол колдонууда болуп атат. Баягы шалакылык кылган жок деп. Шалакылык жөнүндө мен сиздерге дагы өзүм чегимен чыгып көп маалымат бере албайм. Ал деген аскер прокуратурасы боюнча дагы бөлүнүп берилген иш кагаздар бар. Но мен сиздерге дагы бир айтып коеюн, ал жерде аскер кызматкерлери боюнча эч кандай маселе жок. А вообще как Куанчи, вы установили? азыр Марат Куанчи. Поддельный он или не поддельный, можете сказать? Что? Экспертизу провели, Что? военный билет его. Да, вы понимаете, вот я хочу получить паспорт, при этом являюсь гражданином другого государства, например. Беру данные вашего паспорта, документа или же военного билета, иду в паспортный стол, договариваюсь, прописываю в официальном документе, в анкете заявления, который служит основой для оформления паспорта, эти данные. При этом знаю, что я не служил в вооруженных силах, при этом я знаю, что у меня нет военного билета там, и так далее. Понимаете, вот примерно вот так. Экспертизу провели, да? Да. Анкета заявления, там все вопросы были установлены, исчерпаны. Куанчи. Азат. Шынарбек Андырбекович, коомчулукту мындай коомчулукта бир суроолор жараткан бир нерселер бар да, себеби дегенде журналист Болот Темиров бул журналист эмес, мамлекеттик кызматта да иштеген, ал болгондо дагы президенттик администрациянын катчылыгында иштеп атат. Ал тиешелүү жанагы кызматтык пайдалануудагы документтерге уруксат алган текшерүүдөн, атайын текшерүүдөн өткөн. Баягы спецпроверка деп коет эмеспи? Тиги атайын ыкматтын биринчи бөлүмү аркылуу өткөнчү. Эгерде ушундай тиги сиздер айтып жаткандай аскер билетинин сүрөтүн чаптап алып эле анан жарандык эле албастан тиги Кыргызстандын мамлекетти башкарган администрациянын ишине жумушка кирип атса, анда биздин коопсуздугубуз, улуттук коопсуздук маселеси өтө эле оор акыбалда экен да. Анда жанагы атайын текшерүүдөн өткөн, ага тиешелүү
андан кийин кадр кызматы, ошондой эле президент, ошол учурдагы президенттик администрациянын жетекчилери керек болсо ушул маселе боюнча анда көп адамга кылмыш иши козголот болушу керек экен. Анда кандай деп ойлойсуз? Бул боюнча мен оюмду айткандан алысмын. Мен ыйгар муктуу мамлекеттик кызматкер катары сизге айтып коеюн. Сиз айтып аткан маселе биздин тергөөнүн алкагында бөлүнгөн иштин ичиндеги каралуучу маселенин бири катары берилди деп сиздерге расмий түрдө маалымат берем. Анан мамлекеттин коопсуздугу коркунучтагы деген суроолорго дагы мен сизге жооп бергенден мындай компетенциямды аша чыгып кете албайм. Бирок бул маселе сөзсүз түрдө толук кандуу изилденет дагы, укуктук баа берилет. Бул чындыгында ал учурдагы тийиштүү жетекчилер, мамлекеттик кызматкерлер боюнча маселе бар, ал боюнча укуктук баа берилет. Бул окуя 14 жыл мурун болгон да. 14 жыл болгон. Мамлекеттик сырга уруксаты болгонбу? Бул маселе боюнча мен комментарий бере албайм. Ошо менен чектелет. Уруксат берсеңиз. Руслан 24 KG. Насколько правильно, что Болото Темирова взяли подписку о неразглашении, но тем не менее проводятся две пресс-конференции и дело комментирует Садыр Джапаров, Камчыбек Ташиев? В этом, давайте этот вопрос я вам так отвечу. Есть степень ограничения или же степень допуска к определенным сведениям. Эти сведения, как вы знаете, были доступны уже, общие сведения были доступны на прошлой пресс-конференции. При этом следствие имеет право брать подписку о неразглашении. Слов мен Атмагир, жанагы жасалма документтерди Болот Темировго берген тийиштүү органдардын канча кызматкерине карата саны боюнча канча кызматкерге карата өндүрүш Бүгүнкү күндө алгачкы сиздерге айтып кетейин. Алгач 3 кызматкер жөнүндө иликтөө башталган, бөлүнгөн. Анан ал кызматкерлердин саны, курамы дагы өзгөрүшү мүмкүн. Ал тергөөнүн жүрүшү жана жыйынтыгы менен. Ал боюнча мен сизге дагы бир тактоо иретинде айтып кетейин. Башында айткам, биздин өндүрүштөн бөлүп тийиштүү башка укук коргоо органдарынын компетенциясына тиешелүү болгондуктан ошол жакка жиберилген. Ал ишти мен комментарий кыла албайм. Качан башталды алардын адресине тергөө? Алардын адресине ошол негизги жоопко тартууга негиз болгон кылмыш иши башталгандан кийин эле тиги мөөнөттүк убактыларын, так убактыларын айтыш керек болуп атабы? Ал жерде бир гана суроо туулганы бул болушу мүмкүн. Жанагы 19 апрелде мен үстүмөн чек араны мыйзамсыз өтүү деген берени боюнча бүгүн тиги публикация болгондон кийин анан козголду депчи. Бул мындай укук коргоо органдарынын жалпы эмеси, бул иш жыйынтыкталып жатканда иштин ичинде болгон жагдайлардын баардыгы аныкталган, укуктук баа берилип берилбей калган жагдайлардын баары текшерилет. Ошонун жыйынтыгы менен тийиштүү дагы укуктук баа берип кылмыш козгоого туура келген жагдайлар болсо, ошондой укуктук баа берүү жөнүндө процессуалдык чечим кабыл алынат. Ошондо даталар кандай болот? 19-да, акыркысы 19-да болуп атат. Менимче ошондо болуш керек. Чек Чек менен мыйзамсыз. Паспорт боюнчачы? Паспорттары боюнча даталары 2 ай 3 ай болуп калды ошол. Бул бирки негизги козголгон кылмыштан кийинки мөөнөттө да. Спецпроверка боюнча да кылмыш иши козголду дедиңиз. Ошондо тактап койсоңуз. Спецпроверка боюнча кылмыш иши козголду деп айткан жокмун. Мен сизге дагы бир жолу айтып коеюн. Өзүнчө өндүрүшкө бөлүндү деп атам. Тийиштүү текшерүүгө алуу үчүн деп. Мен сөзүмдү бурмалабай мындай туура эме кылсаңыз дагы, биз дагы туура эмес коомчулукту маалыматтандырбайлы сиздердин сурооңузга мен тийиштүү жооп бердим. Себеби ал өзү жасап алган жок да, ага тиги Туура, ал айтып атпайбы? Өзүнчө өндүрүшкө алынып туруп, ал өзүнчө бул ишти жаңы аяктап атпайбыз. Андан кошумча жанагы булар тапшырмалар берилип туруп, ошонун составында кылмыштын курамы барбы, жокпу, качан, кимде? Бул окуя деген уже 14 жыл мурун болгон окуя болуп атат.
Анын баарын изилдеп карап көрүш керек. Убакыт керек да азырында туруп Он еще алып. не ответил на вопрос, господин Малек. По датам вы можете назвать точные даты? И ключа это понятие растяжимое тоже не имеет. Можете уточнить? Так, давайте. Мына такырындай. 30 март, 19 апрель, 22 23 январь. Кандай? Чарганда иш. Ооба, 3 арганда эмес, 4 арганда иш. Ал бир өндөшкө бириктирилди, жалпы маалымат берилип атпайбы. Мындай кылсаңыздар. Сотрудниктер боюнча качан? Отурсаңыз азыр тиги жантемек туруп турат. Сотрудниктер боюнча биз өзүнчө өндүрүшкө бөлүү жөнүндөгү чечимди кабыл алганбыз. Ал жөнүндө менде так маалымат жок. Азыр жөн эле эме болуп тура эмес айтпай коеюн. Бирок бул тергөө аяктаганга чейин бир топ убакыт мурда тийиштүү бөлүү жөнүндө процессуалдык чечим, башка органга жиберүү жөнүндө процессуалдык чечим кабыл алынып кеткен. Сынарбек Анарбекович өлкөдөгү эң бир кооптуу террористти каблагандай эле аябай жакшы иш кылып атабыз да негизичи. Анан сиздерге төмөн эле суроо бергим келип атат. Эмнеге улуттук коопсуздук комитети анан башкы прокуратура биринчи мындай ишти билесиздер да, чөнтөккө атайын ошо ар кандай аракеттерди кылыпчы. Анан неге ушул сиздер козгогон 4 айып ошол убакта неге козголуп, ошол убакта неге карабадыңыздар? Биринчи элечи. Сизге бул боюнча жооп бергем, кайра кайталанып, кайра эле келип атабыз. Айтылып атат, ошол ар бир кылмыш кылмыктоого дуушар болгон, же болбосо кылмыш кылмыктоосун жүргүзүүгө зарыл болгон жарандын өздүгү боюнча, анын өздүгүн изилдөө боюнча толук кандуу аракеттер жүрүш керек. Ал кылмыштын окуясы, кылмыш окуясынын жагдайы, себептери жана шарттары, убактысы жана башка жагдайлары менен бирге ошол кылмышка шектүү болгон же тийиштиги бар адамдын өздүгү жөнүндө маалыматтар толук кандуу изилдениш керек. Ошонун алкагында болуп атат. Анан жана террористти деген сөздөрдөн мен алыс элем, ал кишинин дагы өзүнүн жалпы адамдык укугу, аброю бар. Аларга сиздер дагы ошол суроо берип атканда биз дагы шек келтире турган жоопторду бербей турган койсоңуз, биз жок, ал капа болбойбуз. Сиз комментарий кылбаңыз, мен ошону айтып коеюн деп атам жалпы. Ал дагы адам, анын үй бүлөсү бар. Он же родился и вырос в Узгенском районе, да? По праву рождения. Подождите, я еще не закончил же. Кандай дейсиз? Рождение у него кыргызское. Да, все, об этом. Вырос, родился, то есть в Узгенском районе. Да. По праву рождения он имеет право получать? По праву рождения он имеет право получить паспорт гражданина Кыргызской Республики только по, когда он является гражданином Российской Федерации, только по указу президента. То есть там есть соответствующая комиссия, которая должна рассмотреть, в конце должна предоставить для включения в список граждан, которые должны получать гражданство Кыргызской по указу президента. Это исключительное право президента. Я вот хотела бы уточнить. Ранее Болот Темиров заявлял, что ему наркотики подкинули. И ведется ли проверка в отношении сотрудников отдела службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков столичной милиции, которые участвовали в следственно-оперативном мероприятии? Давайте сразу тоже не буду выходить за пределы своей компетенции. Данные обстоятельства были предметом проверки со стороны органов прокуратуры. Сведения о результатах которых я вам точно сказать не могу. Ну, заключение же они вам отправляют. Нет, там они принимают процессуальные решения. Дисциплинарно их привлечь к ответственности или что-то? Или вам Нет, еще нет, никакого ничего. ответа не было? Там не кылмыш. Ал боюнча кылмыштуу факты аныкталган жок деген сиздерге жалпы маалыматты айтып коеюн. Болду. Ал боюнча мен ага комментарий дагы, сөз дагы айтып бере албайм. Смотрите, вы только что говорите, что ответа нету. Сейчас же говорите на кыргызском, что прекращено дело. Вы менин оюмду башка жакка буруп салып атасыздар, менин сөзүмдү башка жакка бурмалап салып. Мен сизге жалпы мен айтып атам, мен сизге айтып атам дагы бир жолу. Бул менин компетенцияма кирбейт, мен ал жакка укукту баа берген эмесмин, ал менин көзөмөлдөгөн эмесмин. Жалпы мен сизге маалымат айтып атам, ал боюнча
курамы жок деген чечим кабыл алган болуш керек деп атам. Болуш керекпи же болду? Болуш керек. Возможно деп жазалы, возможно. Мыйзамда ошондойбу. Эмне? Мыйзамдын талабы бар да. Мыйзамда эки тараптын жана деген деген болбойт да. Эмнени айтып атасыз? Эмне жөнүндө? Так айтып койсоңуз. Кылмыш тиги кызматкерлердин үстүнө кылмыш куугунтуктоо жөнүндө маселени айтып атасызбы? Ошону айтып атат. Ал боюнча мен сизге жалпы маалыматты айтып атам. Ал боюнча кылмыш куугунтуктоо маселеси жок, менин билишимче. Бирок ага сизге компетенттүү жооп бере турган ошол тийиштүү органдан кабар алсаңыз болот деп атам. Жоопкерлер прокуратура. Мен ал боюнча жооптагы тергөөнү алганда ал боюнча мен жооптагы сурап алганга эме милдет дагы жок. Ал тийиштүү керектүү моменттерде. Ал деген өзүнчө кызматкерлердин үстүнө болгон териштирүү болот. Вы же замначальник ГУВД Бишкека. Да. Не владеете информацией об этом? Я владею информацией. В пределах допустимого. Все. Сиз провокационный көп суроо берип атасыз. Почему Эмнеге конкретный провокация? Жок, бул мен сиздерге айтып атам, менин компетенциямды билбейм. Прокуратура органдары азыр. Сен ГУВДнын замначальниги болуп туруп, мүмкүн мен билбейм деген суроо ошол. Мен сизге айтып атам, мен комментарий бере албайм деп атам. Кабыл алган чечимди. Ага чейин айтпадыңызбы? Кабыл алган чечимди прокуратура органдары тарабынан кабыл алган чечим жөнүндө мен комментарий бере албайм деп атам. Марат, кандай болду? Марат, оксам, силер мындай туура түшүнсөңөр, жанагы конкретно милиция кызматкерлерин ошол жерде күнөөсү барбы, жокпу, аны прокуратура органдары карап текшерип баа берет. Биздеги маалымат боюнча, ал жерде ошол кызматкерлердин эч кандай ошо кылмыштуу күнөөлөрү жок. Ошондой жок да, мүмкүн да. Бар болсо, анда иш козгоп туруп, эшак айтылмак. Андан бери канча убакыт болду, 22-январдан бери. Ошон үчүн алар тергеди, карап көрдү, кызматкерлердин канчалык деңгээлде ошо кылмышты тиешеси барбы жокпу? Жок. Болгондо эч иш козгоп туруп, коомчулукка бизден биринчи алар билдирмеди. Так. Азыр мына силер тергөөнүн жыйынтыгын чыгарып атасыңар, же чыкты деп айттыңар да, эми конкретно Болот Темировго карата кандай кадамдар болот силер тараптан? Мындай да, кылмыш иши деген тергөө жыйынтыкталды, айыбы угузулду. Азыр сот органдарына негизи прокуратура тарабынан жиберилет. Прокуратура ошону изучать этет. Мына жиберилди, алар карап туруп, андан ары сотко кетет. Тергөө өзүнө тиешелүү ошол жанакы 4 факты боюнча 23-январдан баштап тиешелүү тергөө процессуалдык иштерин жүргүздү, айыбын угузду, тааныштырды, тергөө бүттү. Мындан ары андан ары текшерүүнүн кажети жок, бүттү, точка коюлду баары. Ошон үчүн биз бүткөндөн кийин сотко жөнөтүшүбүз керек. Сотко прокуратура органдары изучать этип, карап көрүп туруп, андан ары ошо эрежеси боюнча сотко кетет. Анда сунуш киргизет эмеспи? Тергөө жана прокуратура бөгөт чарасын тандоо боюнча кандай бөгөт чарасы? Бөгөт чарасы пока мурда кандай болсо ошо боюнча эле. Мурда койсо деле турат, Мурда боюнча эле. Эч кандай өзгөртүү жок, ал жөнүндө сөз жок азырынча. Жашап турган жерден эч жакка кетпей. Жыйынтыктайлы сиз. Да. Получается, первоначальное обвинение в адрес Болота Темирова звучало как изготовление, незаконное изготовление наркотиков. Скажите, пожалуйста, вы всех подозреваемых по этой статье вот так вот проверяете их документы, историю получения гражданства или всего остального? Каждого гражданина вы так проверяете? Да, это обязательное условие установления личности, проверка личности. Установление личности – это один из основных требований уголовного процессуального законодательства, в отношении которого должно быть осуществлено уголовное преследование, дача юридической оценки – это обязательное условие проверки. Последний маленький вопрос. Жок, азыр мындай деп отсаңыз, мисалы ушу кылмыштын ишинде ким гана болбосун, кандайдыр кылмышка айыпталып жатса, анын өздүгүн тактайт. Качан төрөлгөн, каякта жашаган, кандай документтери бар, бүт баарын текшерет да. Ошо текшерүүнүн учурунда кана аныкталып отурат жана кийинки фактылардын баары теңчи. Ошон үчүн ал жерде кылмыштын курамы болгондугуна байланыштуу кылмыш иши козголуп, ага ошо юридикалык баа берүү үчүн качан алган, кимден тиешеси бар, ошонун баары аныкталып туруп, ошо кылмыш ишинде көрсөтүлгөн. Ошол кылмыш ишиндеги тергөөнүн жашырындуулугуна байланыштуу биз айта албайбыз. Аны ошо сот процессинде конкреттүү түрдө прокурор баштан аяк айтып берет, ошол жерде детально айтып берет.
мен ойлоп атам сот ачык болушу мүмкүн, качышкан мүмкүнчүлүк болот да. Жыйынтыктайлы кана Bir soru. азыр Жандай, демек Болот Темировдун иши боюнча 3 кызматкерге териштирүү жүрүп атат. Ал жана документ жасалгалоо боюнча жалпы ушул иштин алкагында 3 эле кызматкерге териштирүү жүрүп атат. 3 кызматкер деп 3 адам деп айтайын. Сиздер тактоо беретин. Биз дагы ошо бул паспорт жазууда алдын ала сүйлөшүү боюнча деп, макулдашуу боюнча деп аныктап атабыз. Ошол боюнча бөлүнүп берилди. Ал жакта биз аныктаган 3 адам боюнча маселе бар болчу. Паспортту военный билет жок ала албайт, паспортту билесиздер. Бизде да суроо. Берене мыйзамсыз паспорт берүү боюнча козголдубу же жасалма документти? Жасалма документтерди алып жүрүп макулдашуу боюнча деп туруп биз укуктук баа берүү максатында бөлүктүрүп жибердик. Сиздер ишти бөлүп деп атасыздар. Ошол учурда тиги айыптоо корутундусу чыкканга чейин өздөштүрүү болот да Ошминставка. Ошол паспорт берген органдардын кызматкерлери менен Болот Темировду көздөштүрүп жүрдүбү процедура? Жок, андай процедура жүргөн жок, кандай процедураны жүргүзүү зарылчылыгы жок. Бул учурда тийиштүү экспертизанын корутундусу менен аныкталган жагдайлар бар. Ошол жана ким Кубанч 379 беренеде аташы жасалма документтерди даярдоо керек. Ошонун экинчи пунктунда ошо жасалма документтер алып жүрүү жана пайдалануу болот. Ошол алгандан бери Кыргызстан аймагында пайдаланган, атайын ишкана ачкан, Кыргызстандын учетуна турган, кайра экинчи паспорт алган, ошонун баары ошо тергөөнүн жүрүшүндө такталып атат да. Эгерде паспортунда же военный билетинде эч кандай мындай маселе жок болсо, анда ал маселелер тактап коюш керек да, өздүгүн тактайт. Өздүгүн тактоо учурунда кийинки детальдар чыгып атат да. Ошон үчүн аны да тактап коеюн дегенде ошондо алардын жасалма экенин такталып атат да. Менде суроо, жана айтпадыңарбы, военный билетин алып туруп анан жасалмалаган депчи, ошол адам такталды Россияда жүрөт дедиңер го. Ошол жерде ал адам Болот Темиров, ал адамдан аскердик билетти кандай сурап алганбы, же ал ошол силер билинди Россияда жүрөт. Ошол агенби кандай түшүнүктүү. Ошол аскердик билетинин номерин алып туруп, пайдаланган паспорт бере турган кишилер менен алдын ала сүйлөшүп, ошол мен тиги военный билетте жана Кыргызстанда аскердик кызматын өтөгөндүгү тууралуу военный билет алгандыгы тууралуу номер менен турат. Ошол номерди представить эткен. Ал киши деген азыр деген Россияга кетип калган чагы эле. Бирок Болот Темиров Кыргызстандын армиясында служба кылган эмес, бирок ошону пайдаланып туруп паспорт сызып берген, ошол жердеги тиешелүү кишилер менен өз ара сүйлөшүп алып туруп ошо паспортун алган. Кийин ал паспорттун сурообу бүткөндөн кийин кайра паспортун алмаштырган. Ошондо Болот Темиров менен ошол Россиядагы жүргөн адамдын ортосунда мындай байланыш бири-бирине тааныш эмес, же кандай? Жок. Өкөн тааныштыгы жок. Болот Темиров башка жактан эле мындай кайсы бир жерден алып туруп жасалмалап атат. Ошол жерде ортомчулар пайдаланыш алып берип атпайбы? Сговор болуш. Бизде акыркы суроо. Сен өзүң айттың акыркы суроо болду да. Мындай болчу. Негизи жакшы алып барып кайсы эмедесиз? ЛТ Карабаев. Жакшы бир анализдеп алып карай турган болсок, бул иш эмнеге мына бизнестин бардыгын ачыкка чыгаргандан кийин маалыматты ошондон кийин эле козголду. Эмнеге деген суроо да. Анан ушул эле учурда неге анда сиздер ушу неформально жумушта иштеп, ушундай мыйзамсыз нерсени кылып аткандыгы үчүн анда бардык журналисттер бизди да карашыңыздар керек да. Мен мисалы азыр сатып алдым, иштеп атам, айлык алып атам. Диплом текшердиңиздер, бирок военный билетти да текшеришиңиздер керек да, паспортту. Текшерип коесуз? Жок, бардыгын текшериш, ошол нерсени талап кылабыз да. Мындай негизи бир мыйзам, бир журналист басталып маалымат каражаттарын бир кызматкерине эмес, жалпыга болуш керек да. Эки сурооңо жооп берейин. Биринчиден бул жанакы дал келишүү, экинчиден ар бир адам Кыргызстандын жараны деп ойлойм да, ар бир адам. Мамлекеттик кызматты иштеп атабы, ошо сиздерге окшоп массалык маалымат каражаттарын иштеп атабы, ал өзүнүн да мындай жеке адамгерчилиги, өзүнүн аскердик милдеттүүлүгү, паспорту бардыгы жасалма болбош керек. Жасалма болсо, эртеби кечпи 40 жылда билинет Кыргыздачы. Баары билинет да.
Ошон үчүн ойлойм да, мына бул жерде отургандардын баарыңыздардын документтериңер, военный билетиңер, паспортуңар баардыгы ар бир адам өзүнө өзү жооп бериш керек. Эгерде өзү ошондой жасалма документтерди пайдаланууга алганга аракет кылса, же болбосо ага кимдир бирөө ушу сага паспорт алып берем, сени кызматка киргизсем, сени Кыргызстанда могу эле баарын жасап коем деген болсо, анда ачыкташ керек болчу да. Ал бүгүнкү күндө андай показания бизге берген жери жок. Жок, андай кийин башташыңыздар керек. Мисалы, диплом маселесин карады, анда караңыздар да. Ар бир адам өзү деген жоопкер болуш керек. Негиздеме керек. Жасалма документтерди алып жүрүп жүргөн болбойт. Жогорку кеңештин 2 депутаты чыкты эле, ырасталды. Эмне себептен ал токтоп калды анда? Ал эми тиги паспортты, военный тиги дипломдорду азыр көрүп атасыңар, далайлар кызматтан акырын кетип атат, чоң эле кызматта отургандар кетип атат. Муну эми улуттук коопсуздук кызматы текшерип, жыйынтыктап карап атат. Ал Уточните, пожалуйста, вот вы говорили по результатам экспертизы, там что именно было выявлено? То, что он вписал данные незаконно, или номер серийный вообще чужой какой-то? Чужой. Башка бирөөнү көрүп атпайбы? Пайдаланып атат. Сенин данныйыңды алып, мен алып паспорт алып атам, ушундай. А вы первый раз говорили, что вклеил, а теперь говорите, что просто номер взял серийный. Ким айтты клеил? Мен сөз болуп атам, кошулам. Жок, клеилде эч ким айткан жок бул жерде. Эч ким айткан жок клеилде. Сиз айтып атпайсызбы, ошонун данныйларын алып атып, пайдаланып туруп паспорт алып алган деп. А данные этого человека не можете, да, распространить? Кандай? Данные этого человека. Он хотя бы тоже житель Узгенского Да, у района? нас сразу чуть-чуть еще маленькое предисловие. Да? У нас есть два документа, которые являются отдельным для получения паспорта, ID-карт и гражданство, то есть загранпаспорт. Да? В первом случае было использовано военный билет, данные военного билета, военный билет. Во втором случае, помните, да, был период, когда у нас были трудности с бланками паспортов, было временное удостоверение личности. Такая карточка, да, на одном листе с двух сторон. Использовал тоже временное удостоверение личности другого гражданина, жителя, уроженца Матавского района, совсем другого человека. Поэтому у нас два эпизода подделки использования. Военный билет бирөөнүкү, паспорт данныйлар бирөөнүк болот. Башка кишилер. Пин-код каякта калып калат ошондо. Пин-код анда Ошко болот. пин-код деген ал временное удостоверение личности, пин-код жок болуш керек эле ошондо. Нига социальный между Жөнүндө мындай кагаз. Ну вот это лежание. Это просто промежуточный, как у нас не было. Да, можно вопрос задам? Смотрите, Болот Темиров, получается, гражданин России, да, официально является. А гражданство Кыргызстана он получил незаконно. Он гражданство Кыргызстана не получил. Не получил. Минуя вот эту процедуру, он получил паспорт. Так, получается, вы его теперь можете депортировать в Россию? Это вопрос не в нашей компетенции, это вопрос к нам. Не, а в чьей компетенции? В суде. Судебном порядке будет решать. решаться. Вопрос. А гражданство России есть, нет? У него гражданство России все-таки есть, нет? Есть. Есть, да? Он гражданин России действующий. бир суроо дагы бир суроо айтылып атат да, мисалы чек арадан 50 жолу мыйзамсыз кесип өткөн депчи, 51 жолу тактап атасы, 51 жолу 51 жолу бул эми 1-2 жол эмес да, кантип ошол 50 жолу мыйзамсыз кесип өтсө билинип калган эмес анда. Базада текшерет го. Текшерилет, ошол жакта мисалы жасалма жолу менен бажынан өтөт да, мөр басылат документ. жасалма жолу менен документ алып атат да. Алгандан кийин анан кийин ал жерден таможнядан жана башка мекемелерден өтө берет, колдоно берет, жанагындай иштерге, кызматтарга орноша берет. Ошондой. Анан жана кошумчалап кетейин дедим эле. Эми баарыбызга эле белгилүү болгондой мынакей азыр Болот Темиров ушу баарыбыздын талкууда да маалымат каражаттарында. Бизде будан тышкары 100дөн ашык ишибиз бар. Подделка мененчи. Просто коомчулукка жаратылып калды да. Баарыбызга кайрылып кетет элем. Мыйзам деген бар. Мыйзам жолун бузбаш керек. Анан
Ама тергей турган мынакей ички иштер органдары жана башка органдар тергеп иликтеп ушинтип баардыгын чыгарып берип атат да. Сиздер болсо ушунун баардыгын ачыкка чыгарып көрсөтүп атасыздар. Биз болсо мына Акыркы 400-522 журналист сиз мыкты журналист экени, мыкты юрист экениңизди билебиз. Жандалма болбош үчүн мыйзам баардыгына бирдей иштейт деп айтып атпайсыздар. Мындай болуп турган болсо, жооп кеңештин 2 депутатынын иши эмне себептен токтоп турат? Ушул эле жасалма дипломдор. Биз баа бере албайбыз жогорку кеңештин депутаттарына, биз баа бере албайбыз. депутаттарга биз баа бере албайбыз. Аякта Башка прокуратура тийиштүү органдар кызматы бар. иштеп жатат, алар боюнча өздөрү сиздерге жооп берет. Рахмат баардыгыңыздарга. Кошумча суроолоруңуз болсо жооп бериңиз. И все-таки, может, скажите, сколько должностных лиц возможно будет привлечено по делу Темирова? Я сказал, Давай, опережать не будем. я Хорошо? сказал, но дальнейшее выявление, установление, привлечение. Это тоже долгий процесс будет. И он тут компетенция что органа, чешет. в чем производство находится расследование. Все. Давайте. Все, рахмат баардыгыңыздарга. Жакшы суроолор бериңер. Комментарий алып Сынарбек Жанабек. Сизден болбойбу?